Бүгүнкү биздин жомогубуз амалдуу короз. Бастырманын төбөсүнө конгон амалдуу короз канатын жайды да адатынча кыйкырык салды. Аны уккан куу түлкү жакынкы бадалдын арасынан чуркап чыкты. Арыба короз деди. Үнүңдү эшитип жүгүрүп келдим. Охой, сенин ырдаганың үнүң укмушко. Бирок ырдаганың атаңгына жетеби, жетпейби билбейм. Менин атам кандай ырдачу эле? Ой, сенин атаң ырдасабы? Бастырманын башына конуп, коюп деле, бир бутун көтөрүп алып, көзүн чыгык жумуп, кукарик сособу, бай, ырти деп ошону айтыш керек. Мен деле ошентип алам. Короз бир бутун көтөрүп, бир көзүн жумуп, кукарикусун баштады. Сен бир бутуңа туруп, эки көзүңдү чыгык жумуп, ырдай аласыңбы деди түлкү. Ырдай алам деди короз. Бирок короз эки көзүн жумаары менен куу түлкү аны шап жетип кармады. Колтукка кысып, токойго алып жөнөдү. Эки колдоп басып жыгылып жемей болду. Эх, деди короз өкүнүчтүү. Сенин энең мындай кылчу эмес. Кандай кылчу деди түлкү. Энең каада салттуу жан эле. Колуна тиген корозду жегенден мурда Куран окуп, Кудайдын оозунан түшүрбөгөн түлкү болчу. Түлкү муну укканда ойлонуп калды. Куран окумай болду. Күбүрөнүп Куран окуп, көзүн жумду да эки колун батага жаймай болду. Короз ушуну гана күтүп турган. Түлкү колун жайып, бата кыларда короз дыр коюп, бадалдын башына чыга качты. Эх, ушу менен да өтүп, мени да алдап кеттиң шумшук. Каргышым канатыңа тизсин деп сыздап жиберди түлкү. Өзгөргөн түлкү ошентип өзөгү өрттөнүп, өз жолуна түшкөн экен.